Саламатсыздарбы? Биз бүгүн изилдөө усулдары сабагынан автоэтнография деген усул жөнүндө сөз кылабыз. Биз буга чейин ушул сабакка киришүүдө сөз кылганбыз. 80-жылдарда антропология усулдардын мазмуну жөнүндө көптөгөн талаш тартыштар болот. Анда усулдардын өзгөрүшү жөнүндө бир топ сын пикирлер айтылат. Анткени буга чейин жасалган изилдөөлөрдө изилдөөчү маалымат жыйноодо да, маалыматты талдаодо да үстөмдүк кылып келгени айтылып, анан ошого жооп катары жаңы усулдарды издеп, ошол маселени чечүү үчүн анан бир топ жаңы усулдар пайда болгон. Анда ошол маалыматчы менен изилдөөчүнүн ортосундагы мамилени өзгөртүү, башкача айтканда маалыматчыга көбүрөөк укук берүү жана маалыматчынын үнүн уктуруу жана анын көз карашын кененирээк чагылдыруу боюнча сындар айтылган. Ошого байланыштуу 80-жылдарда бир топ этнографияда, антропологияда жаңы жанрлар пайда болот. Алардын кээ бирлерин атап өтсөк, бул автоэтнография, автобиография, нарративдик формадагы изилдөөлөр. Эми ошонун бирөө болгон автоэтнография жөнүндө бүгүн сөз кылсак. Автоэтнография бул изилдөөчүнүн өзүн изилдөөсү. Бул сөздөн негизинен 3 бөлүк турат. Авто деген бул жеке, өзү деген мааниде, этно деген бул эл, маданият деген мааниде карасак болот. Графия деген бул жазуу. Демек, эл, маданият жөнүндө же жалпы нерселер жөнүндө өзүнүн тажрыйбасына таянып изилдөө деген нерсени түшүнсөк болот да мындан. Бул жогоруда айтып кеткендей, сапаттык изилдөөлөрдүн 80-жылдардагы өзгөрүшүнөн улам келип чыккан. Башкача айтканда, биз эки нерсени көрсөк болот да. Бир жагынан усулдун өзгөрүшү, экинчи жагынан деги эле автордун өзүнүн, изилдөөчүнүн өзүнүн позициясынын өзгөрүшү. Эгерде мурда изилдөөчү бул башка маданияттарды изилдеген, сырттан келген киши болсо, бул кезде ушул жаңы автоэтнографиялык усулда изилдөөчү бул өзү объект жана өзү субъект. Башкача айтканда, ал өзүн өзү изилдейт, өзүнүн тажрыйбасына таянып, анан бир чоң илимий жыйынтыктарды чыгарат. Ошондо бул жанр бир топ жаңы аттар менен да белгилүү болгон. Бул дайым эле автоэтнография деп аталган эмес. Кээ бир жерлерде бул автобиографиялык этнография деп аталса, кээ бир жерде рефлексивдүү этнография деп аталган. Кээ бирде этникалык автобиография, персоналдуу нарратив деп аталган, сын автобиографиясы деп аталган. Кээ бир жерде туземдик антропология же болбосо ошол жергиликтүү элдин антропологиясы деген аттар менен бул белгилүү болгон. Эми бул жанрга карата окумуштуулар бир канча пикирлерди айтышкан. Алардын бирөө Эллингсон жана Элис бул коомдук конструктивисттик проект деп атап, бул жерде деген эки нерсени байкайт да. Биринчиден, изилдөөчү менен изилденүүчүнүн ортосунда эч кандай мындай бетме бет турган карама каршылыктын жоктугу. Анан экинчи маселе бул изилдөөдөгү объективдүүлүк жана субъективдүүлүк же болбосо жекелик жана жалпылык кандай көрүнөт, же болбосо өзүм жана башкалар деген нерсе, түшүнүктөр кандай көрүлөт, ушул жөнүндө сөз болгон. Андан сырткары бул жанр дагы бир илим жөнүндө же болбосо этнография жөнүндө дагы бир өзгөчөлүктү ачты да. Бул бир эле убакта илим жана ошол эле убакта бул искусство катары дагы ушул усулду көрүү. Башкача айтканда, эгерде биз мурдагы изилдөө усулдарында, буга чейинки изилдөө усулдарында интервьюну алып карасак же болбосо сандык усулдарды алып карасак, анда
объективдүүлүк жана субъективдүүлүк дегендин так айкын чектери көрүнүп турат да, же болбосо изилдөөчү менен изилдөнүүчүнүн ортосундагы чек ара абдан анык көрүнөт. Ал жерде чындык деген бул кандайдыр жетүүгө мүмкүн болгон нерсе да, а бул жерде чындык деген нерсе өтө субъективдүү чындык. Башкача айтканда, аны жалпы эле коомго жалпылаштырып жыйынтыктай албайбыз да. Ошол эле убакта жана биз айткан чек аралар дагы бир топ бузулган. Мисалы үчүн изилдөө менен изилдөөчүнүн ортосунда так чек ара жок, же болбосо искусство менен илимдин ортосунда так чек ара жок. Анткени эгерде автоэтнографияны алып карасак, бул бир жагынан көркөм баяндоого өтө эле окшош. Анткени киши өзүнүн турмушунда болгон нерселерди, фактыларды айтып берип жатат. Анда эч кандай бир илимий деле белгилер көрүнбөйт. Мисалы үчүн илимде биз кантип маалымат жыйнайбыз, аны кантип текшеребиз, кантип жалпы жыйынтыкка чыгабыз, атайын бир ыкмаларды колдонобуз да. Бул жерде деген бир карасаң бул илимий ишке окшобой эле көркөм баяндоо сыяктуу көрүнүп атат да. Ошондуктан бул жерде этнография бул жаңы мазмунга, жаңы мааниге ээ болот. Негизи эле ушуну түшүндүрүш үчүн, ошо автоэтнографияда өзгөчөлүктү түшүнүш үчүн орус антропологу, этнолог Соколовский Сергейдин тала изилдөөсү эмне же этнография эмне деген суроого берген жообун колдонсок абдан жеңил түшүнөбүз. Мисалы үчүн Соколовский айтат: этнографияны мен эң эле жөнөкөй түшүндүргөндө бул тарых деп түшүнөм дейт. Тарых бирок бул тар маанидеги бир мамлекеттин тарыхы деген мааниде эмес. Бул же болбосо экзотикалуу биз тааныбаган жаңы маданияттын тарыхы түрүндө эмес, биз изилдөө учурунда элдерден жыйнап алган ошо элдердин жашоо тарыхы же таржымалы. Бул ар кандай кишилердин өмүр баяны же болбосо ар кандай предметтерге байланыштуу баяндоолор, таржымалдар. Демек этнография эң биринчи кезекте ушундай окумушту жыйнап алган, башка кишилер айтып берген жашоо таржымал катары түшүнүш керек деп айтат. Ушул жагынан алып караганда автоэтнография ушул аныктамага абдан дал келет да. Анткени бул кишилердин жашоо тажрыйбасына таянып айтылган таржымалы да. Экинчи жагынан тала дегенди кандай түшүнсөк болот ушул автоэтнографияда? Автоэтнографияда Соколовскийдин ою боюнча тала эң эле экологиялык жактан таза тала. Анткени ал жерде эч кандай бирөөнүн эмгегин өзүнө ыйгарып алуу же уурдоо деген сыяктуу мүмкүн эмес. Анткени ал жерде объект менен субъектти же болбосо изилдөөчү менен изилденүүчүнү ажыратуу такыр эле мүмкүн эмес. Анткени баяндап жаткан киши ошол эмгектин автору болуп эсептелет. Жана бул жерде изилдөөчүнүн пикирин эмес, ошол баяндап жаткан кишинин өзүнүн же болбосо маалыматтын өзүнүн ойлорун, пикирлерин өзүнүн сөзү менен угабыз да. Ошондуктан Соколовский бул жанрды жана мындагы талааны өтө экологиялык жактан таза тала деп атаган. Анткени биз антропологиянын, этнографиянын деги эле илимий тарыхты карап көрсөк, көп эле учурларда өзгөчө ошо коомдук гуманитардык илимдерде изилдөөчү өзүнүн пикирин таңуулаганын көрөбүз да, же болбосо башка бир маалыматчынын пикирин өзүнүн пикири катары берген, же ошол маалыматчынын пикирин өзгөртүп койгон учурларды көрөбүз. Ошондуктан бул жагынан караганда автоэтнографиялык изилдөөдө биз таза ошо изилденип жаткан маалыматчынын пикирин өз оозу менен, өз сөзү менен уга алабыз. Эми ушул автоэтнографиянын өтө көптөгөн түрлөрү бар, жанрлары бар. Ошонун ичинен автобиография же жашоо таржымалы деген дагы бир түрү бар да. Анда ушул жанрды изилдеген окумуштуу андагы мындай 3 белгини белгилеп айтат да. Биринчи жактан этнограф ал жерде баяндагыч болуп эсептелет. Бирок биз бул жөнүндө суроо беришибиз керек да. Ал жерде чындап эле этнограф өзү баяндоочубу, ал өзү сүйлөп жатабы,
же болбосо маалыматчы сүйлөп жатабы. Анткени кээ бир учурларда автобиографиялык жанрда өзгөчө баяндоочу өзүнүн өмүр тажрыйбалын өзү айтып берет да. Бирок албетте ага этнограф жардам берет. Ушул жагынан алып караганда мурдагы жанрларда маселе болуп чыккан изилдөөчү менен изилденүүчүнүн ортосундагы мамиледе изилдөөчүнүн үстөмдүк кылышына жол берилбейт. Анткени негизги бийлик ушул маалыматчынын өзүндө болот. Ал өзү талап кылат да, кандай формада болушун, кандай кылып айтып берерин, кайсыл фактыларды тандаарын ал өзү билет. Изилдөөчү бул жакка көп кирише албайт. Андан кийин дагы бир белги бул ошол изилдөөнү жасап жаткан этнограф ошол маданияттын өкүлүбү же ал сырттан келген кишиби. Ушуга дагы көңүл бурулат. Үчүнчү белгиси болсо, кээ бир учурларда, көпчүлүк учурларда автоэтнографияда баяндап жаткан этнограф өзү ошол маданияттан бир топ алыстайт да, же болбосо андан сыртта туруп, анан ошол маданият жөнүндө сырттан баяндап берет. Ушул автоэтнографиядагы изилдөөчүлөр белгилеген бир өзгөчөлүктөрдөн болуп эсептелет. Бирок биз каалаган эле бир таржымалды же болбосо өмүр баянды же жашоо жөнүндө баянды тандап албайбыз да. Анткени анын коом үчүн дагы бир жалпылагыч мааниси болуш керек. Буга биз кантип жетишебиз? Эң биринчи кезекте ушул биз тандаган өмүр баянбы же бир жашоо таржымалыбы кандайдыр коомдогу бир маанилүү нерсени түшүндүрүүгө кандайдыр жардам бере алабы же жокпу, же бул өтө эле жекече көрүнүшпү, коомдук эч кандай мааниси жокпу, ушуга көңүл бурушубуз керек. Анткени биз тандаган баян ошол коомдогу маанилүү нерсени түшүнгөнгө жардам бериш керек. Экинчи биз көңүл бура турган нерсе бул биз айтып аткан баян өтө бир мындай тажатма же маанисиз эмеспи? Бул деген көркөмдүк жактан жакшы иштелип чыкканбы? Башкача айтканда маалымат өтө так, элге жеткиликтүү берилдиби? Ушуга көңүл бурабыз. Үчүнчү негизги нерсе бул ушул маалыматты жазып жатканда биз айтып аткан жанагы ой жүгүртүү же рефлексивдүүлүк деп айтабыз көбүнчө. Ошол рефлексивдүүлүккө канчалык орун берилген жана ошол баяндап жаткан автор ошол баяндалып жаткан окуяны өзү дагы кошо талдайбы же жокпу? Ошол жакка да көңүл бурушубуз керек. Андан кийин бул маалыматтын мааниси дагы бир жагынан каралганда ушул маалымат өзү кандайдыр бир жалпы маанилүү суроолорду кое алабы же жокпу? Ушуга да көңүл бурушубуз керек да. Ошентип кандайдыр бир мааниде бул жеке жашоонун таржымалы коомдук маанидеги маселелерди көтөрө ала турган деңгээлде болуш керек. Ошондо гана биздин берген маалыматыбыз, автоэтнографиябыз өзүнүн максатына жетет. Эгерде мисал катары келтирсек, бул орус антропологиясында Соколовскийдин бийлик жөнүндө жазган өзүнүн автоэтнографиялык этюдтары бар. Анда ал өзүнүн бала кезиндеги, кичинекей бала чагындагы жана бала бакчага барган кезиндеги өзүнүн жашоосундагы бир топ фактыларды келтирип, өзүнүн этюдун жазган. Анда ал кичинекей бала кезинен бийликке кандай бетме-бет келгенин, бийлик анын жашоосуна кандай таасир эткенин көрсөтүү үчүн бала бакчанын өзүн, анын сүрөттөлүшүн, андагы тарбиячылар менен балдардын мамилесин, деги эле ошо баланын өзүнүн ошо бала бакчага карата мамилесин, ага баргысы келбегендигин, ага караганда чоң атасынын үйүнө көбүрөөк качканын, орус айылына көбүрөөк качканын, анан экөөнүн салыштыруу иретинде бергенин жада калса, ошол бала бакчадагы сүрөттөрүнүн мисалында ошол бийликтин кичинекей баланын жашоого таасирин көрсөтө алганда, бул жагынан караганда бул өтө жекече нерсе, бул өзүнүн жеке
автобиографиялык фактыларынан турат, окуялардан турат, бирок ошол эле убакта чоң теориялык, албетте жалпылай турган маселе бар, бул бийлик маселеси. Демек, автоэтнография жеке окумуштуунун өз тажрыйбасынын негизинде өзүнүн жашоосундагы фактыларга, окуяларга таянып, өзүнүн ошондогу сезимдерине таянып туруп, теориялык мааниси бар маселелерди чагылдыра билүү дегенди билдирет. Бул усулдун артыкчылыгы болуп, жана биз айткандай, изилдөөчү менен изилдөнүүчүнүн ортосунда чек эч кандай жок. Эч ким бул берилген маалыматты өзүнө ыйгарып ала албайт, анткени бул ошо изилдөөчү менен изилдөнүүчү деп айтып аткан бир эле кишиге таандык. Анан бул жашоо жөнүндө өтө жекече, мындайча айтканда, жана чыныгы маалыматты чыгара турган күчкө ээ.